Абактарга барып 15 жылдан бери сабак өтөм да. Ошол жерде азыр ушинтип баягы турам иштерди жасап мынакей Чалдабарда, Кара Балтадан өткөн Чалдабарда 14-колонияда жалаң кыргыз балдар отурат. Силердин досторуңар. Жаштары 18-ге чейин ошол жерде болот. Анан ошонун көпчүлүк пайызы таластыктар. Башкулуктан жок экен. Мен 3 жолу бардым. Арманда. Анан ошентип адамдарды өлтүрүп койгондор бар, бир болбогон акча үчүн, башка үчүн. Ушундай ак эмгек менен, мээнет менен узагыраак жашагаңар келеби? Тамек чекпей, насыбай атпай, арак ичпей, ушундай эле бир нерселер менен эле бар түшкөн да. Анан тоношкон, акчалар тоногон, банктар тоногон, таксилерди өлтүргөн, аябай чоң срокто алышкан да. Анан ошого силерде кандай мындай келечекке болгон үмүтүңөр барбы? Ата-энем мындай мени 9 ай көтөргөн энем, ата-энем бакты, мен ошолорго кийин бир мындай Кыргызга пайдам тийсин, айылыма, манаска бир пайдам тийсин деген жигиттер, кыздар барбы? Эмне менен пайдаңар келет? Анан шариятыбызда ушундай нерсе бар да, бирөөдүн акчасын жана тоногон бардыгы арам болот. Жегениң дагы, башкаң дагы. Кокус ушундай өлүп кала турган болсо, жаназа буйрубай калышы да мүмкүн, Кудай сактасын. Өлгөндө дагы жакшы болбойт экен да. Рекетчилиги